Assalamu alaikum урматтуу Эреже плюс программасынын көрөрмандары. Кудай буйрса биз программабыздын 3-эфирин дагы деле Москва шаарынан улантып жаткан учурубуз. Программанын элдин алдына чыгуусуна чоң бир салым кошуп жаткан медиа өнөктөш Учкунбек каналына терең ыраазычылык билдиребиз. Медиа өнөктөш Учкунбек канал. Мынакей урматтуу Эреже плюс программабыздын көрөрмандары, өзүңүздөр көрүп тургандай эле бүгүн метро Котельникке келдик. 6-выхыттан чыкканда туугандар, мына ушундай биздин өзүбүздүн мекендештер Кыргызстанга, дагы Казакстанга кыскасы бүт кызматтарды көрсөтүшөт экен туугандар. Эң негизгиси бул жакта жүрүп, жанагындай жумуштан сатып алган кандай жүктөр болсо мына өзүңүздөр көрүп тургандай бардыгын Кыргызстанга алып кетебиз жана ишеничтүү жеткизебиз дейт. Азыр мына ушул айдоочулардан дагы биз жол белгилерди сураганбыз. Канчалык деңгээлде туура жооп беришти, биз менен бирге көрөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Рахмат, менин атым Мирлан. Мирлан мырза, канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? Так, 2008-ден бери. 2008-ден бери айдоочулук менен алектенесиз. Анан Кыргызстан менен Кыргызстан Москвага каттаганыңызга канча болду? Так, 2013-дөн бери каттайбыз. 2013-жылдан бери каттайсыз. Эми азыр сиз макул десеңиз, мен сизден жол белгилерди сурайын. Макул. Келиңиз. Бул кандай жол белги? Бул главный дорога. Главный дороганын бүтүшү. Так, бул Кызыл тегерек. Кызыл тегерек техника башка кирүүгө мүмкүн эмес деген. Техникалык кыймылдарга мүмкүн эмес. Огон запрещен. Чтоб жолдо малдар бар, кооптуу жай дегенди. Кандай белги бул? Знак кандай знак? Знак эме. Эмнени айтып атат? Эскертип атат. Эскертүү. Орусча деле айта берсеңиз. Эскертүү алдыда түнөл бар деген. Бул кирпич. Бул жака эмне экен? Кирүүгө мүмкүн эмес. Мисалы азыр бул жактан мекенге кетем деген мекендештер сиздерге келет, ушул жерден, бирге жолго чыгасыздар. Анан жолдо жанагы за границага келгенде жанагындай бир документация жагынан жардам көргөзсөтөсүздөрбү? Ооба, буюрса ар бир келген клиентке, кардарга биз деле постоянный клиент болуш үчүн ар дайым жардамыбызды берип келатабыз. Жардам дагы да бере беребиз, буюрса иншалла. Жолдо болот, албетте болбой койбойт. Границадан өткөндө ар кандай документальный проблемалар болуп калышы мүмкүн. Колдон келишинче жардам кылабыз. Жардам көрсөтөсүз. Анан иногда болуп калат, Россияга кириш үчүн черный список, депорт дегендер болуп калат, границада алып калат. Андай ситуациялар болгон учурларда бизде группада көп балдар бар. Ошолорго чалып, дайындап, ушул жерде калып кетти. Көчөгө калтырбай, машинеге салып жөнөтөсүз. Обратно кайра ала кеткиле деп дайындап коебуз буюрса. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Менин атым Азизбек. Азизбек ага, канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Стажы 10 жыл. 10 жыл. Кайсы жакта окуп алдыңыз эле? Ошто окуп алгам. Ош шаарынан окуп алдыңыз. Макул десеңиз, мен сизден жол белгилер сурайын. Макул. Билгенче жооп берели. Аракет кылыңыз, мейли. Бул эскертүүчү белги, кооптуу бурулуш бар. Бурулуш бар дейт, эскертүүчү бул дагы эки жол бар, бир сол тарапка эмне экен? Сол тарапка биригет бар. Сигнал запрещен. Эскертүү атат, круговой бар алдында. Туура. Эскертүү атат, светофор алдында. Светофор кыймылы бар дейт, Светофор кыймылы. 8 тоннадан ашча немелер жүргөнгө болбойт анда. Коопсуз баганда жүктөр менен. Коопсуз эмес? Кандай деп коет? Опасный. Кооптуу жүргөн. Атайын сары менен белгилеп коет. Эмне экен бул жерде? Ошо кирүүгө болбойт. Болбойт, тыюу салынат. Мүмкүн эмес дейт. Алдыда пешоход бар. Балдар бар дейт, Капталдан соккон шамал эскертип атат ошону. Прицепке кирүүгө болбойт. Мотоцикл жүргөнгө болбойт бул жерде. Эскертип атат, тайгак жол. Шагалдуу баягындай жолдор, жаман жолдор. Эмне дейт бул жерде? Таш учат шагалдар. Таш ыргышы мүмкүн. Эмне деп атат? Эскертип атат ошо. Абайлагыла деп атат, Техника кирүүгө болбойт. Техникалык кыймылга мүмкүн эмес. Стоянка запрещен. Болду, ушул жерден токтотолу. Ассаламу алейкум. Менин атым Рамазан. Сиздин атыңыз? Талант. Эреже плюс программасы. Макул десеңиз, мен сизден жол белгилер сурайын. Макул. Азыр жол белгилер сураганга чейин канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 2019 4 жыл, 5 жыл болуп калды. 5 жыл болуп калды. Кайсы жакта окудуңуз эле? Бишкекте окугам. Бишкектен окуп алгансыз. Азыркы учурда Москва, Кыргызстанга аттайсыз. Жакшы. Макул десеңиз эми жол белгилер сурайын,
Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Главный дорожага эки оңго солго деп кесилишүү Кандай эскертүү белги? белгиси. Эскертип атат. Эмнени эскертип атат? Оңго жана даражадагы оңго солго Экинчи даражадагы экинчи даражадагы оңго кесилишүү жол. Бул Ступи дорога. Перейстеги темир жол. темир Канча жол тараптуу дейт бул жерде? 4 тараптуу. Жок, жок, А, жок. 2 тараптуу. Бир тараптуу темир жол дейт. Бир тараптуу темир жол. Алдыда жан жаныбарлар чыгышпай эскертүү. Бар дейт. Эскертүү. Туура. Бул Бир тарапка була кошулуп турат да, Кошулуп. жана бир тарапта мындай болгон. эки тарапка болуп калат. Эки тарапка Эки тараптуу эмне экен? Темир темир жол белгиси. темир жол белгиси. Бул алдыда эскертүү дорожный работа эскертүү белгиси. Главный дорога. Главный дорога бүттү деген белги. Бул выезд запрещен, транспортный вообще запрещен да. Обгон запрещен. Болду, ушул жерден токтотолду да. Рахмат. Ак жол. Ассаламу алейкум. Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Бақыт мен атым. Бакыт мырза, канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? 12 жыл. 12 жыл. Кайсы жакта окуп алдыңыз? Кыргызстанда? Кыргызстан кайсы жагында окудуңуз? Токмокто. Токмокто окуп алдыңыз. Жакшы. Эми макул десеңиз мен сизден жол белгилер сурайын. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Пропусти дорога. Уступи дорога. Ширина 2,70. Эмне экен? Запрещен. Андан ашканда эмне экен? Бұл длина 10 метр запрещен. 10 метрден ашкан. 10 метрден ашқан запрещен. Темир жол. Канча тарап? Бир тарап. Бир тараптуу, да? Жан жануарлар жапай. Кандай белги бул? Чыгат деген да. Эскертип атат, да? Эскертип атат. Эки тараптуу темир жол. Ремонт дорога. Эмне бул? Эмне деп атат? Ремонт жүрүп атат деген. Эскертип атабы? Эскертип атат, ремонт. Ошонусун толук айтсаңыз? Главный дорога. Главный дорога бүттү. Бүт ага, ушул жерден сизден токтотолу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Тариел. Я. Тариел. Тариел? Да. Жакшы. Канча жылдык стажыңыз бар? Негизи айдоочулук күбөлүк барбы? Права бар. Канча жылдык стажыңыз бар? 2 жыл болду. 2 жыл болду. Кайсы жакта окудуңуз эле? Жалал Абад областынан, Нокин районунан. Нокенден Асайдын. окуп алдыңыз беле? Ооба. Жакшы. Макул десеңиз, мен сизден жол белгилерди сурайын. Бирок жол белгилерди сураганга чейин биякта көпчүлүк мына мекендештер, таксиде иштегендер, доставкада иштегендер айтат да. Доставкада иштегендер жол эрежесин көп бузат дейт. Сиз жол эрежесин биякта көп бузасызбы же кандай? Жок, бузбайбыз. Бузбайсыз, жанагындай. Эрежени сактайбыз. Эрежени сактайсыздар. Анда жакшы, келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Въезд запрещен. Кирпич деп коебуз, бул жака жүргөнгө болбойт. Тракторга движение запрещен. Эмнеге? Тракторга. Трактор айдаганга биякта болбойт дейт. Эскертүү белгичи пешеход жол. Алдыда пешеход бар дейт, эскертип атат. Эскертүү белгичи Эмне дейт? Силердин жолуңар бар деп атат да, биякта ошону айта берсең. Көрүнүп эле турбайбы? Эскертип атат. Велосипедный дорожный. Нечетный стоянка запрещен. Айдын так күндөрүндө бул жакта эмне экен? Мүмкүн эмес дейт, Билбейт экен. Стоянка запрещена. Да. Стоянка запрещен. Самолет ылдыйлаганда эскертүү белгичи неме коюп турду. Жерге жакын учат дейт, жапып учат дейт. Таштын жана Кандай белги бул? тоолордун эскертүү белгичи тоолордо таш жүрө турган эме Таш булайт, абайлагыла деп атат. Буга чейин биздин программаны көргөнсүзбү? Ооба, көрүп турабыз. Сиздин оюңуз боюнча бул программа коомго кандай таасир берип атат? Терс жагынанбы же жакшы жагынан? Жакшы, пайдалуу. Пайдалуу да? Билбегендер баардыгы билип алышат да. Акырын үйрөнүп алат да бул. Басууга запрещен. Жөө жүргүнчүлөргө мүмкүн эмес дейт, басып өтүүгө мүмкүн эмес. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Сиздин атыңыз? Марат. Марат мырза, канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? Айдоочулук стаж 10 жылдан өттү. 10 жылдан 10 жылдан ашты. Окуп алгансыз да негизи? Албетте. Кайсы жакта окудуңуз эле? Токтогулда окугам. Токтогулда окугансыз. Эми макул десеңиз мен сизден жол белгилер сурайын. Макул. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул главный дорога. Главный дорога.
Бул главный дороганын бүтүшү. Бүтүшү. Бул запрещенный знак. Запрещено. Бул да обгон запрещен. Бул мал жандыктар бар деген белги. Кандай белги негизи? Эскертүү белгиси. Эскертүү белгиси. Бул эскертүү белгиси туннель бар деген. Туннель бар дейт. Бул кирпич односторонний. Ал жака кирүүгө мүмкүн эмес. Туура, ушул жерден токтотолу. Анан сиздер көп жылдан бери бул жакта Кыргызстан, Москвага каттап эмгектенет экенсиздер. Шу боюнча мекендештерге кандай шарттарыңыздар бар? Жол жоболорун кенен угуп бир айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, Москвадагы эмгек кылган жалпы мекендештер, кимде ким Москвадан Кыргызстанга кетем дей турган болсо, метро Котельникиге 6-выходтан чыгып келсеңиздер болот. Бизде күндө бар Москвага отправкалар. Бизде постоянно каттаган опытный водительдер, жана ошондой эле жолдо просроченный документтер, же кандайдыр бир документтен проблема болгон адамдарга жардам бере алабыз. Кыргызстан эле эмес, адам бөлөк границага кетем десеңиздер, ал тууралуу дагы кайрылып өрсөңүздөр болот. Бизде азыр машина перевозка границага, Кыргызстанга жана башка жактарга алып барып келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Машиналар баары жакшы машиналар. Канча машина бар жалпы? Жалпы машина бир 15-20дай машина бар азыр данный время. Дагы Кыргызстандан келип иштейбиз деген балдар да болуп атат. Жакынкы малда алар да кошулат. Кудайым буйруза машинадан эч проблема болбойт. Азыр эми жанагы телефондорго чалбай эле метродон чыгып эле келсе кимге жолугат бу жакта? Метродон чыгып эле келе турган болсо, бул бул жерде бир эле киши эмес, бизге окшогондо водительдер бар. Биз жалпы жамаат менен иш алып барабыз. Келсе бул жерде водительдер бар. Келип водительдерден уруксат сурап, ким очередте, бизде очеред менен алдыңкы очередтеги машина менен отуруп кете берсе болот. Ошондой эле адам эле эмес, үйгө керектүү ар кандай жүктөрдү да салам десеңиздер, ушул жерге келип салсаңыздар болот. Ошодон тышкары номер, телефондорду да калтырып коем, ошол номер менен байланышсаңыздар. Медиа өнөктөш Учкунбек канал.